Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, менин атым Айнура Балакунова, Өнүктүрүү саясат институтунда жарандардын катышуусу боюнча адисмин. Бүгүн биз сиздерге модельдүү жергиликтүү кеңештин ачык сессиясын тартуулайбыз. Модельдүү жергиликтүү кеңештин катарына жаш лидерлер, жаш депутаттар кирген. Алар жаштарды жергиликтүү салымча башкарууга активдүү катышуусуна көмөк көрсөтмөкчү. Добрый день, уважаемые телезрители. Я Асадова Анара Карпаевна, являюсь депутатом Садовского аильного кеңеша, вновь избрана, также 11 апреля 2021 года была приглашена в качестве ментора. Саламатсыздарбы, менин атым Нуржан, Өнүктүрүү саясат институтунда юрист болуп иштейм. Кошумча айткым келип атат, бул модельдүү жергиликтүү кеңеш Кыргызстандагы алгачкы мисал болуп эсептелет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, бүгүнкү сессияга катышуучулар. Бүгүн 21 апрель 2021 жылы Узунтуу айыл аймагынын 28 созывы депутаттарынын экинчи сессиясы, ачык сессиясы өткөрүлүп жатат. Жооптуу катчы бүгүнкү депутаттардын катышуусун тактап коебуз. Явка 11 депутатов, отсутствующих нет. Бүгүнкү биздин сессияга айылдын тургундары жана айылдын жаштарынын лидерлери катышып жатат. Бүгүнкү биздин сессиянын күн маселеси жаштарга бош убакытты өткөрүүнү уюштуруу үчүн клубтун ремонтуна 1 миллион сом суммадагы акча бюджеттен бөлүнбөдү. Ушул күн маселеге дагы кошумча сунуштар барбы, кошумча маселелер кошо турган бар болсо колуңузду көтөрүп айтып коюңуздар. Кошумча маселелер жок экен. Анда ошол бүгүнкү маселеге добуш берип коелу. Ким макул, ким каршы, ким калыс. Макул. Каршы. Жок, калыс. Жок. Калыс дейт. Ошондо Что бы хотелось сказать, идет открытое очередное заседание аильного кеңеша. Сессию открыл председатель. Он правильно сделал то, что сначала проверил, все ли депутаты на месте, то есть ли кворум для проведения сессии. Секретарь отчиталась, что присутствуют все. Также он отметил, что на заседании присутствуют жители аильного аймака и плюс лидеры, молодежные лидеры. То есть все заседания практически аильных кеңешей бывают открытыми. Есть открытые, закрытые, но закрытых практически не бывает. Это вопросы, если это будет касаться государственных тайн. Остальные все сессии должны быть открытыми. Любой гражданин, проживающий на этой территории, имеет право присутствовать на сессии аильного кеңеша. Также он задал вопрос, повестки дня был один только вопрос, но он отметил, имеются ли есть какие-нибудь еще повестки дня к этому вопросу, потому что не только депутаты имеют право выносить на повестку дня аильного кеңеша вопросы, но и простые жители аильного аймака. То есть вопросов не последовало, и он утвердил повестку дня и начал заседание аильного кеңеша. То есть все было сделано правильно. Он депутат макулдугун берип, депутат калыс калды. Бүгүнкү биздин маселенин маалыматын алыш үчүн баяндама жооп айыл өкмөттүн башчысы сизге кененирээк маалымат берип койсун. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү сиз айтып аткан маселе боюнча бул маселе 3 жылдан бери, акыркы 3 жылдан бери көтөрүлүп келе жатат. Бул Узунтуу айыл аймагында билесиңер, өзүңөргө белгилүү болгондой, айылда такыр социалдык объекттер жок. Кечкисин жөө жарышка деле жаштар чогулуп бош убактысын кандай өткөрөөрүн билишпейт. Ошол себептен баягы элдер акыркы убактарда ушу бош убактысын кандай өткөрөөрүн билбеген байкашып, жаш балдар туура эмес жолдорго барып аткандарын байкашып, бизге 3 жыл мурун кайрылышкан. Ушул клуб айылдын ортосундагы клубду ремонттоп белгиледи.
толук капиталдык ремонттосок ошо 1 миллион сом болот экен. Анан ушул маселени сиздердин алдыңыздарга алып келип отурам. Карап бериңиздерди. Бюджеттен акча карап бериңиздерди суранам. Мындан тышкары кошуп айтып кетчү нерсе дагы көйгөй бар. Былтыр өзүңүздөр белгилүү болгондой эле пандемия болуп калды коронавирустун. Анан баягы центральный улицаны ремонт кылабыз деп планировать этип аткан акчалардын баары ушу пандемияга кетип калып, анан ремонттолбой бүгүнкү күндө өзүңөр ошол жерден өтүп атасыңар, баары центральный жол, ал жерден туристический маршрут элдин баары өтөт. Анан кийин тоже айылында инфраструктурасына өзүнүн тест эмелерин берип атат да. Ошол маселени дагы унутпаңыздар. Анткени бюджетте акча чектелүү. Карап берип коюңуздар. Анда бизде деген негизи маселелер көп болгондуктан биз биринчиден бюджеттик комиссиянын төрагасына сөз берели. Бюджетте акча кандай, бюджетибиз кандай, бизге ошол бюджетибизде акча бөлүп бергенде бюджетибиздин акча болобу же болбойбу, ошону айтып коюңуздар. Жанагы өздөрүңүздөр айтып кеткендей эле бюджетте каралган былтыркы каражат пандемия менен күрөшүүгө кетти. Быйыл былтыркы бекитилген бюджет менен быйыл жолго деп караган муниципалдык жолго 1 миллион каражат бар. Ошондо бизде 1 миллион каражат бар экен, бирок ал дагы башка маселелерди чечиш үчүн бөлүнүптүр. Бул бүгүнкү маселе негизинен жаштардын бош убактын өткөрүүгө болуп аткандыктан, анан ошол аны чечпей берсек кандайдыр бир кылмыштар көбөйүп атканын же спирт ичимдиктерин чыгым чеккендери көбөйүп жаштардын арасында, алардын бош убактын кайка кетиргени билбейт. Ошол себептен биз экинчи сөздү социалдык комиссиянын төрагасына берели. Саламатсыздарбы бүгүнкү катышуучулар. Ошол биздин бүгүнкү коюлган эмени карап берүүгө суранабыз. Биздин жаштар, бойлуу жаштар азыр бош убактысы көп болгондуктан көп жаман иштерге барып жатышат. Ошондуктан бизге мындай бизде бул буюрса ошол акча бөлүнсө, биздин курстары, ошо биздин жаштарга көбүрөөк курстар ачылып, ошо балдарыбыз окуп, өнүгүп, өсүп, биз ойлобосок жаштарды демөөлөйт деп ойлойм. Ошо колдоп берүүгө суранам да. Өзүңүздөр көргөндөй күн тартиби бекиткенден кийин маселе боюнча баяндама чыгып түшүнөт. Баяндама чыгатар бул жерде азыр айыл өкмөттүн башчысынын маалыматы болду маселе боюнча. Андан сырткары маселе сессияда каралаарына алдында бул маселе атайын профилдик туруктуу комиссияларда кабылданып чыгат. Бул маселе боюнча бюджеттик туруктуу комиссия жана социалдык маселелер боюнча комиссияга бөлүнгөн экен. Экөө тең чыгып корутундуларын айтып өтүштү да төрагалары. Бирок көрдүңүздөр, биринчи бюджеттин төрагасынын корутундусу так айтылган жок. Бул жерде ошол маселе боюнча айтыш керек эле. Бул муниципалдык жолдор боюнча бир аз түшүнүксүз болуп калды. Экинчисинен кийин көрдүк, социалдык маселелер боюнча ал так айтты, ошол маселени колдойлу деп. Рахмат. Биз маселени көрдүк. Бюджеттик комиссиянын төрагасынын айткан сөзүн уктук. Социалдык маселелер боюнча комиссиянын төрагасынын сөздөрүн уктук. Эми дагы кимде кандай сунуштар, ой пикирлер бар?
айтылып атат, ушул атайын жаштарга клуб ремонтуна 1 миллион сом бюджеттен бөлүп бериш керек деп. Бирок баарыбыз билебиз, бюджетте акча тартыш. Мисалы биздин айылда 5 көчөдө жолдорду оңдоо иштери токтоп турат. 2 көчөдө жарыктандыруу иштери токтоп турат. Азыр биз ушу 1 миллион сомду бюджеттен бөлүп берсек, бул 2 көйгөй кандай чечилет? Элдер суранып атышат, кайрылып атат бизге ушул жолдорду, анан ушул жарыктандыруу көйгөйлөрүн чечкенде кандайдыр бир иштерди кылыш керек депчи. Ошонун баарын эске алып туура чечим бар. Жаштардын бийигинин ой пикири бар экен. Саламатсыздарбы? Мен айылдын жаштардын жетекчиси болгон. Биздин айылда жаштар өздөрүнүн убактысын туура жана пайдалуу сарптаганга шарттар, ыңгайлуу шарттар түзүлгөн эмес. Ошон үчүн биз ушул клубду ремонттоп беришиңиздерди суранабыз. Анткени деген жаштар өздөрүнүн бош убактысында жакшы иштер менен алектенбестен барып тамеки тартышып, же болбосо спирт ичимдиктерин ичип, баңги заттарды колдонушуп, психотроптук заттарды колдонушат. Колдонушканы билебиз, анан кийин ошон үчүн суранып жатабыз. Жаштардын ошондой ар түрдүү балким талаптары бар, ошолорду ачканга бизге клуб керек экенин, анан бул биздин суроонун сиздер чечип бергенге жардам бересиздер деп ишенем. Чоң рахмат. Көрдүңүздөр, башында айтылган ачык сессия деп. Ачык сессияга ошол жергиликтүү жашоочулар, тургундар да катышса болот. Бул жерде жаштардын маселеси көтөрүлүп жаткандыгына байланыштуу ошол жергиликтүү тургундардын, жаштардын лидери чыгып маселе боюнча өзүнүн оюн айтып өттү да. Бул дагы ошол депутаттардын кабыл алышына, маселе боюнча кабыл алышына кандайдыр таасирин тийгизет. Оң жагына чечилишине же сол жагына чечилишине таасирин тийгизет. Анан биз жаштарды чакырып кетебиз келечекте. Ушундай ачык сессиялар боло турганда алар өздөрү катышып, көйгөйлөрүн көтөрүп, анан депутаттар менен кызматташышы керек. Андан тышкары дагы именно жаштар сессияны эле бүтүп отурбай, ошо айыл өкмөт менен тыкыз иштеп, каяктан булар билишет, что сессия болот, именно ушул вопростор каралат дегенде, ошо тыкыз иштеп, постоянно активдүү болсо, ошондо ушул маселе каралат деп туруп, анан булар да официалдуу түрдө да чакырылышат да. Ошо менен иштешкен туура болду да. Рахмат. Дагы кимдер кандай көзөмөл сунуштар бар? Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, айыл өкмөтү. Менде бир сунуш бар, ошо жол маселеси, анан клуб маселеси, жаштар маселеси дагы чоң көйгөй. Анан дагы маселе ошо тазалык маселеси болуп атат биздин айылдачы. Жолдон өтүп барсаң, мусорлор бар, ар жерде чачылып, үйүлүп жатат. Анан ушу тазалык маселесин дагы карап, айыл өкмөт бир сунуш киргизсеңиз, сиз бир иштейме план, иш планын иштеп чыгып, бир свалка уюштурсакпы, анан могу айыл жерге көбүнчө мал чарбачылык болгондуктан баягы ар кандай оорулар менен малдар өлүп атат да. Анан кече байкасак көчөдө бир уйду таштап кетишип өлгөн. Анан биз эми аны каяка көмүшөт. Ал жарандардан дагы биз баягы аларды жарга тартканда болбойт, анткени алар шарт түзүп бериш керек да. Жанагындай бекар яма, атайын өлгөн малдарды көмө турган ямаларды уюштурушубуз керек. Ушуларды дагы планга киргизүүгө Саламатсыздарбы, мен ошол жерден жашоочусумун. Азыр айыл өкмөтүнө мен башчысынан суроом бар эле. Сиздер айтасыздар, ошол 1 миллион акча бөлүнгөндө клубда кандай курстар ачылат?
мугалимдердин акчасын кантип төлөйсүздөр, бюджеттен ошолордун баасы жазылганбы, так айтып бере аласызбы? Кандай курстар ачылат, канча кабинет ачылышы мүмкүн ошол жерде, кандай ыңгайлуу ошол ремонтту кандай эмнеге кетиресиздер, 1 миллионду кандай каражатты колдоносуздар, ошол боюнча так маалымат берип койсоңуз. Жакшы суроо болду. Ооба, албетте, ал баары бүгүнкү күн бул баягы өзүңөр билгендей бул 3 жылдан бери салына кетип окшойм. Эгер силер колдоп берип салып берсеңер, депутаттар колдоп берсе, ремонтту этап менен болот да. Кудай буюрса эмки жылы бюджетке дагы киргизели, сиздердин ошол эле сиздердин алдыңыздарга келебиз, бюджетке киргизели деп турабыз. Чыгаша бөлүмүнө бир курстарды жана азыркы күндө өзүңөр билесиңер, президенттин программасы менен азыр жерлерде баардык жерлерде ушу окутуулар жүргүзүлүп атат. Чет өлкөлөр менен түзүлгөн келишимдер бар, ошонун негизинде биз дагы карап көрөбүз. Окутуучуларды бир фонд тосуу, ал маселени этап менен, бирок каралган эмес. Бүгүнкү күндө 2021 жылга окутуулар каралган эмес. Быйыл ремонт иштери жүргүзүлөт. Ошондо өкмөттүн башчысынын айтымы боюнча бул жерде 1 миллион сом өлкө түзөө иштерине бөлүнөт экен. Калган ичинде болгон кайсыбы кружоктор ачылат, канча кабинет болот, кандай болот, сиз так маалымат бере албай атасыз. Ошондо биз бүгүнкү күнү так маалымат ала албасак, биз аякта оңдоо түзөө иштерин жүргүзүп койсок 1 миллион сомду бөлгөндөн кийин, андан кийин ошодон пайда болобу же өзү эле тура береби ал оңдоо түзөө иштик баарыбыз мындай айтканда музей сыяктуу болуп жөнүндө көрүктөндүрүп карап турабызбы? Ошол суроома жооп берип коесузбу? Жана эле проекттер беришкен жаштар. Эгер ремонт болсо, анда биринчи ремонт эле болчу. Андан ары биз менен жаштар менен биргелешип аларды издейбиз. Этап менен. Рахмат. Ошондо депутаттар дагы кошумча ой пикирлер барбы? Арыбаңыздар, урматтуу депутаттар, сессиянын катышуучулары. Мен кошумчалай кетейин. 2 маселе болуп атат бул жакта. Биринчиси бул жол, экинчиси клуб. Эми эмнеге клубка токтолуш керек? Мен ошол тууралуу айта кетейинчи. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз эмне болуп атат? Өзүбүздүн эле айылдын жаштары баңгизатка кетти, спирт ичимдиктен ичип атат. Баарыбыздын эле туугандарыбыз мындай карап көргөндө бизден кийинки муун ушундай жолго чыгып кетти да, рекетчилик күч алды мына. Мен ойлойт элем, бүгүнкү күндө ошо жаштарга биринчи кезекте инвестиция кылсак, сөзсүз түрдө ал кайтат. Анан кийинбери ошол жаштардын өзүлөрү демилгелүү өзүн-өзү жол таап кетсе, кийин жол башка инфраструктура деле өнүгөт эле. Бүгүнкү күндө ошо жаштардын маселесин карап, аларга мына баштай берели, клуб доңгал берели, ар жак курстарда уюштурулат. Башталып баары майдадан дейт, акырында клуб доңдойлор, ал жакта деген футболдук аянтчалар карап тур чет жакасында, клуб ичи да болот экен, кружок кабинеттер жасалса, ар жагы баягы грант тапсак дагы курстарды уюштурулат дейт да. Ошондуктан бул маселе кайдыгер арабай биринчи кезекте жаштарга жардам берип коелу, анын сөзсүз түрдө кайтат деп ойлойм. Рахмат. Комментарий берип койсок, өзүңүздөр көргөндөй баяндамачылар чыгып сүйлөгөндөн кийин маселе эркин талкууланат да. Ошол жерде жашоочулар бул маселе боюнча оюн пикирин билдирсе болот, мындан сырткары депутаттар эркин талкуулап атат. Бирок талкууларга токтоп өтсөк, биринчи чыккан депутат маселе боюнча эмес, башка маселеге өттү, мусор маселесин көтөрүп чыкты. Мен оюмча бул
баягы төрага жаңы ачып сессияны, ошол жерде суроолор барбы кошумча дегенде ушул суроосун айтса болмок. Башында айтыш керек эле. Бул сессиянын ортосунда маселени талкуулап атканда маселеден сырткары чыгып кетти деп айтсак болот да. Үчүнчү чыгып сүйлөгөн депутат ал эки маселе бар деп айтты. Негизи күн тартиби боюнча бир эле маселе болчу. Ошол маселе боюнча гана оюн билдирсе болмок. Эмне үчүн ал эки маселе деп айтты? Башында баяндамачы чыгып сүйлөп атканда бизде мында бюджетте акча тартыш, мындан сырткары, клубдан сырткары дагы жобобуз оңдолбой жатат деп мындай маалымат катары гана айтып өттү да. Анткени ошол башка көйгөйлөрдү эске алуу менен чечим кабыл алсын деген мааниде айтты. Бул ошол эки маселе деп түшүнүп алды да негизи. Да. По выступлениям депутатов, в действительности, любой вопрос, который выносится на повестку дня, пусть даже по этому вывозу мусора, должны были рассматриваться на постоянных комиссиях. То есть они в действительности не по повестке дня. И по дороге начали выступать. То есть это о чем говорит? То есть или депутаты не знают свой регламент, не знают вот этих законов, что прежде чем поднимать эти вопросы, это большая проблема нынешних депутатов. Они с улицы кто-то сказал, и они вот хотят сказать, вот избиратель меня попросил, и я вот этот вопрос я вынес, но не стали рассматривать вот этим, они говорят, не стали рассматривать, они взяли, отдали эти 1 миллион сомов, клубу. Но я вот ваш вопрос поднял. Вот этим нельзя на этом останавливаться. Они должны сначала рассмотреть его на постоянной комиссии, а потом уже вынести на основную сессию для рассмотрения этого вопроса. В большинстве случаев и у меня на сессии аильных кеңешев вот такие проблемы. То есть мы рассматриваем один вопрос, а в итоге они поднимают, зачем, говорят, деньги сюда будем выделять, давайте мы еще туда выделим, потому что народ требует. А для этого необходимо постоянные комиссии пройти. Вот эти два депутата неправильно сделали на этой сессии аильного кеңеша. Я надеюсь, что вот этот урок для всех остальных, кто будет смотреть, они вот это должны понимать, прежде чем вынести на сессию, основную сессию аильного кеңеша, должно быть рассмотрено на постоянной комиссии, обязательно комиссии по бюджету. То есть комиссия по бюджету должна будет дать заключение, есть ли средства для того, чтобы рассматривалось и выделялись эти денежные средства. Вот. Жители местного аильного кеңеша могут эти вопросы не знать, они могут выносить любой вопрос. То есть жительница правильно задала вопрос, скажите, пожалуйста, вот мы вам 1 миллион сомов дадим, вы откроете, а сколько курсов будет, а какие курсы будут, кто будет им заработную плату оплачивать. Глава Илюкмыту также четко ничего не ответил, то есть он не подготовился, так как клубы аильных аймаков находятся на балансе в муниципальной собственности, но все остальные штаты, которые оплачиваются на сегодняшний день, оплачиваются от Министерства культуры. Бюджет комиссияның социалдық мәселелер бойынша комиссияның маалыматтарын уктуп, ой пикирлерибизди айтты. Ошол менен бүгүнкү маселебиз боюнча биз клубду оңдоп түзөө иштерине 1 миллион сом каражатты бөлүп беребизби же бөлүп бербейбизби? Ошого добуш берип коелу. Андай эмесе добуш ким макул? Клубка акчаны бөлүп берели дегенде. Ким каршы? Калыс. Ошону менен токтомубуз кабыл алынды. Депутаттардын көбүнчө добуштары менен, клуб
айлыкка клубду оңдоп түзөө иштерине 1 миллион сом каражатты бюджеттен бөлүп берүү деп кабыл алынды. Анда бүгүнкү сессияны жабык деп жарыялайм. Саламат болуңуздар. Маселени көпчүлүк добуш менен кабыл алышты. Өзүңүздөр көргөндөй кол көтөрүү менен добуш беришти. Мой комментарий: сессия прошла хорошо. То есть была такая ролевая игра, я думаю, правильно. То есть показали, в принципе, то, что происходит в реальности, в жизни, на сессиях айыльных кеңешей. То есть каждый тянет одеяло в свою сторону. Единственное замечание председателю: вот эти вопросы, которые поднимали по мусору и по дорогам, ему необходимо было дать задание постоянной комиссии, чтобы они дали к следующей сессии айыльного кеңеша свои заключения по этим вопросам. То есть если человек задал вопрос, хоть депутат айыльного кеңеша, хоть простой житель, то есть он должен на это получить ответы. Получилось так, что они что-то проговорили, а в итоге они никакого ответа не получили. То есть человек уйдет отсюда неудовлетворенный теми результатами, которые есть. А если председатель отметит, что этот вопрос на контроле, и вы в какое-то время получите ответ письменный, или это будет рассматриваться на сессии айыльного кеңеша, то есть тогда человек будет знать, что его голос тоже решаемый. То есть каждого человека, жителя того территориального округа, он значим для нас. Поэтому вот, если они не будут допускать эти ошибки в реальных сессиях айыльного кеңеша, работа у этих депутатов и главы айыл өкмөтү пойдет очень хорошо, я думаю. Рахмат. Спасибо. Спасибо.